20 жылдан бери кийим тиккен чакан цехти жетектеп келген Гүлмира Рафикжанова акыркы айларда кездемеге болгон муктаждык жаралгандыгын айтып жатат. Ал буга чейин материалдын негизги бөлүгүн Кытайдан ташып келип жүргөнүн, учурда коронавирус илдетине байланыштуу чек аралар жабылып, кездемелер келбей калгандыгын айтты. Азыр жаз келип, жайкы кийимдерди тигүү мезгили. Кытайдан бөлөк өлкөлөрдөн кездеме ташуу кыйла кымбатка турат дейт ал. Сырьёбуз баягы биз тиккенге Мадинадан, мисалы үчүн биздин в основном Кытайдан келген материалдан тигебиз да. Азыр ушул моментте бизде тиге турганга эчтеке жок болуп атат да. Биз баары көп цехтин баары токтоп калды да. Иштей албай атышат, анткени сырьё жок болуп атат. Анан биз эми токтобой бирдеме кылып, эми азыр Турцияга заказ кылып атабыз. Турциянын товары аябай кымбат болуп атат бизге. Анткени баасы өтө эле кымбат болуп атат. Анан биз конкуренцияны чыдай албай атабыз. Ишкерлер ошондой эле кошуна өлкөлөрдөн дагы кардарлар көп келбей жатканын айтышууда. Аны илдетке байланыштуу өмүрлөрүн тобокелдикке салбоо жана чек ара маселелери менен байланыштырып жатышат. Кытайдагы болуп аткан жагдай коронавируска байланыштуу биздин тигүү бөтөнчө тигүү тармагына таасири абдан чоң тийип баштады да. Биздин жабдыктар, ошол жабдыктардын тетиктери, кестемелер жана башка ушу кийим тигүүдө колдоно турган толугу менен жабдыктардын 70-80% ошо Кытайдан келчү да, толугу менен. Анткени башка Турция же болбосо башка Южный Корея башкаларын салыштырып көргөндө Кытайдыкы арзан болчу да. Сапар Асановдун айтымында Кыргызстанда учурда тигүү тармагында иш алып барган болжолдуу 20 жакын ишкана ишин токтотту. Бирок көпчүлүк ишкерлер жагдайдан чыгуу үчүн Индия, Түркия жана Араб Эмираттарынан кездеме алып келүү аракетинин үстүндө иштеп жатышат. Экономисттердин айтуусунда Кытай жыл сайын эле февраль айларында чек араны жаңы жыл майрамына карата жаап келген. Соодагерлер ошого жараша сатып алууларды ашыгы менен жүргүзүп алчу. Ошондуктан Кыргызстанда жоготуулар бүгүнкү күндө өтө сезилген жок. Жалпысынан дүйнөлүк экономика мындай өз калыбында эле баратат деп айтсак болот да. Ал эми Кыргызстан боюнча айтсак, бизде ушу Кытай менен болгон мамилебиз өтө тыгыз да. Анткени себеби биздин импорттун көпчүлүк бөлүгүн ошол Кытай мамлекетинен келген продукция түзүп келген да буга чейин. Түзүп келе берет. Бирок ушул акыркы 2 айда албетте көрсөткүчтөр түшүп кетти да. Анан эгерде ситуация ушул бойдон эле кала бере турган болсо, мындай узакка созулуп кетсе, эпидемиологиялык ситуация созулуп кетсе, анда албетте бизде кээ бир тармактарга чоң соккулар болушу мүмкүн. Коронавирус акыркы учурда Түштүк Корея, Италия, Иран жана Японияда тездик менен жайылып тынчсызданууну жаратууда. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө коронавирустун жаңы түрүн жуктургандар 90 миңден ашты. Ал эми андан каза болгондор 3116 кишини түзүп, оордан айыккандар 48 миңден ашканы маалым болду. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида.